Кувейт мамлекетинин бүткүл дүйнөлүк Ар-Рахма Smart Generation коомдук фонду тарабынан Кызыл Кыя шаарына акысыз колдонууга эң зарыл болгон жалпы суммасы 7 миллион сомду түзгөн жаңы үлгүдөгү 14 дана медициналык жабдуулар тапшырылды. Гематологический, биохимический анализаторлар, микроскоптор бул баягы бизде күндө колдонуучу анализдерди алганга эң керектүү болгон бизге жабдыктар. Кудай буйруса бул баягы бизде керектелүүчү электролиттер, белоктордун, общий кандын канчалык составын бардык ушул аппарат менен биз билсек болот. Алардын ичинде санариптик рентген, УЗИ аппараты, 12 каналдуу электрокардиограф, цистоскоп, лор эндовидео система, вакцина, сактоочу, чоң муздаткыч жана башка лабораториялык диагностикалык аппараттар камтылган. Борбордун уролог дарыгери Касым Орузалиевдин айтымында көпчүлүк аппараттар жетишсиз болуп келгендигине байланыштуу муктаждыктар чечилип, дартты аныктоого кеңири шарттар түзүлдү деп белгиледи. Бұл видеоцистоскоп жардамында ооруларга стенд койсо болот, стенд алса болот. Бұл аппарат кызыккада жетишсиз болчу. Бұл аппарат жардамында бойдо бар аялдарга стенд коюп, кыйналган оору, зара жолдорунда кысылып калган ооруларга жардам кылып алса болот. Видеоцистоскоп бул заманбап деп эсептелет. Заманбап деген көрүп туруп, адамды бетине бет көргөндөй аппараттын табашкы ичинде ошол сидик кысылган жолдорун, сара кысылган жолдорун көрүп иштесе болот. Азыр көп болгондой бул Катар Кувейт фондунан ушундай атайын демөөрчүлөр келип, бул Кызыл Кыя шаарынын калкын мындай саламаттыгын сактоо боюнча атайын медициналык борбор курулуп, ичинде 7 миллион сомдук заманбап медициналык техникалар коюлду. Бул калктын бир түйшүгүнү жеңилдеткен. Бул өнөктөштөр буга чейин эле биз Баткен облусунда көп иштерди кылып келген. Бул акыркысы эмес. Мындан ары дагы экинчи азыр Кадамжай шаарында таза суу менен, калкты таза суу менен камсыз боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ушулар 2016-жылы башталган долбоорлор мына бүгүн аягына чыгып, калкка пайдаланууга берилип атат. Саамалыктын расмий бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Ырысбек Атажанов, Эмилбек Жусупов, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, Кувейт мамлекетинен келген коноктор жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, медицина кызматкерлери катышты. Атап айтсак, Ыйман комплексинин курулушу 2016-жылы башталган. Мында медициналык клиника, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, жеке мектеп, мечит жайгашкан. Биздин элибизге ден соолугуна кам көрүү максатында, медицина кызматкерлерине бир жакшы шарт түзүү максатында ушундай иш-чаралар өткөрүп атат. Жалпы сиздердин атыңыздарда мен терең ыраазычылык билдирем. Жакшы бир иш-чараларда ушундай ар бир район шаарларда өнүгүүнүн жолунда мынакей акыркы жылдары көрүп атасыздар. Ар бир район шаарда сөзсүз бул өнүгүү алга карап баратабыз. Мен ойлойм, эгерде кайсы жерде ынтымак биримдик болгон болсо, ошол шаардын сөзсүз өнүгүүсү алга карай жол тартат экен. 20 жылдан ашык убакыттан бери өлкө аймагында иш жүргүзүп келе жаткан коомдук фонд жүздөгөн скважиналарды чыгарып, 10дон ашык социалдык объекттерди куруп берүүгө жетишти. Баткен облусунун социалдык экономикалык абалын өнүктүрүүгө, калктын эң зарыл деген муктаждыктарын чечүүгө көмөктөшүүдө. Кыргызстан боюнча буга чейин 25 жылдан бери биз иштешип келебиз. Жүздөгөн скважиналарды чыгарганбыз, ондогон мекемелерди куруп атабыз. Анын ичинен бул Ыйман комплекси. Биз ошол Баткен аймагында дагы өзгөчө басым жасап, бул бир комплекс болсо, Кадамжай шаары буга чейин суу менен камсыз болбогон. Кадамжай шаарында дагы азыр 24 саат суу берилүүчү проекттин үстүнөн иштеп, Кудай буйрса бүгүн ошонун ачылышында барабыз. Кызыл тасма кесилип, медициналык мекеменин абалы жана андагы жаңы аппараттар менен келген коноктор таанышып чыгышты. Ал эми Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков онлайн байланыш аркылуу демөөрчүлөргө ыраазычылыгын айтты. Керектүү эң айрылуу катмарга саламаттык сактоо кызматын жогорку сапатка көтөрүп, жакшы жардам берүүгө чоң шарттар түз берет. Бул жагынан сиздерге чоң ыраазычылык. Ар дайым сиздер менен мындан ардагы көп долбоорлор менен иштешип турууга ар дайым саламаттык сактоо системасы
саламаттык сактоо министрлиги даяр экенин мен билдирип кетмекчимин. Медициналык жабдууларын тапшыруу боюнча келишим өткөрүү актына эки тараптуу кол коюшту. Жалпы дарыгердик практика борборунун номер 3-4 юбилейлик дарыгерлер тобу жайгашкан ыйман комплексиндеги жаңы имарат жергиликтүү жашоочулардын саламаттыгын чыңдоого алдыда кам көрмөкчү. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.